Эки күйөөмдүн аты тең сатып алды. Күнөөлөшү менен ынтымактуу жашаган Ишемкан апанын ачык баяны. Түп районунун Арал-Айыл аймагында Сары-Дөбө айылында 77 жаштагы Ишемкан Дүйшөбаева аттуу апа жашайт. Аймактык кабарчы бактылуу эне намынын ээси менен барлашты. Ишемкан апаны көргөн адам 77 жашта деп ойлобойт. Андан жаш кезиндеги сулуулуктун илеби дагы деле кете элек. Жакында Ишемкан апаны туулган күнү менен куттуктоо үчүн эки күйөөсүнүн тең балдары келишти. Мурунку күйөөсүнүн балдарынан кимдин баласысың деп сурасак Сатыбалдынын деп жооп беришти. Ал эми кийинки күйөөсүнүн балдарынан да кимдин баласысың деп сурасак, алардан дагы Сатыбалдынын деген жоопту укканда балдар энесинин көңүлүн көтөрүп жатат го десек, иш башкача экен. Анда окуя башынан болсун. Ишемкан Дүйшөбаева 1942 жылы Ысык көл районунун Жаркынбаев айылындагы жылкычынын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Балалыгы Казакстандын Челек жайлоосунда өткөн. 1961 жылы Таштак орто мектебин бүткөндөн кийин 1962 жылы январь айында райондук комсомолдун жолдомосу менен Фрунзедеги соода техникумуна окууга жиберилген. Ошол эле жылы Ишемкан апаны Лейлектик Сатыбалды деген жигит ала качып кеткен. Баткен облусунун Лейлек районунда 1963 жылы Башарат аттуу, ал эми 1965 жылы Асылкан аттуу кыздуу болот. Турмуштун айынан күйөөсү Сатыбалды биздин каада салттан кийинки жашооң оор болот. Акырын энем ооруп жатат деп Ысык көлгө кете тур. Артыңдан барам дегенден кийин 1966 жылы Лейлектен Ысык көлгө кайтып келген. Кийинки жылы Түп районунун Сары-Дөбө айылынан Сатыбалды деген жигит ала качып кеткен. Ой, менин башым бош эмес, балдарым бар десе болбой ала качып кетти. Таш түшкөн жеринде оор болот дешип, ата-энем биринчи өздөрүнө карап, экинчиден Лейлекке караганда катташып турганга жакын деп отургузуп коюшту, дейт Ишемкан апа. Экинчи күйөөсү Сатыбалдыдан 4 кыз, 3 уул, жалпы 7 балалуу болушат. Өкүнүчтүүсү Сатыбалды ата 1982 жылы 46 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Ишемкан апа 9 баланы жалгыз бой тарбиялап, ата ордуна ата, эне ордуна эне болуп, татыктуу тарбия берди. Баарын окутуп, өз ордуна койду. Учурда 30 неберенин жана 33 чөбүрөнүн ардактуу чоң энеси, ардактуу тайенеси болуп олтурат. Ошондой эле Сары-Дөбө айылыбыздын үлгүлүү жана алдыңкы карысы, дейт Арал айыл өкмөтүнүн башчысы Мамутов, бактылуу эне намын тапшырып жатып. Ишемкан апанын балдары бир жылы Ысык көлдө, бир жылы Ошто жолугууну адат кылып алышкан. Жакында эле Оштогу Сатыбалды атанын айылында жолугушуп, атасын эскерип, туугандарына жолугушуп келишкен. Сатыбалды ата 1979 жылы каза болгонго чейин Маркамат аттуу аялга үйлөнүп, андан 5 балалуу болгон. 80 жаштагы Маркамат апа азыр Ишемкан апа барса күнөөлөшүм дебей, бир тууган эже сиңди болуп катыша турганын балдарынан угуп, сүрөттөр менен видеодон көрдүк. Сиз 40 жашыңызда экинчи күйөөңүздөн ажырапсыз. Кайра турмуш куруу жөнүндө колуңузду сурап келгендер болгон жокпу деген суроого Ишемкан апа: колумду сурагандар болду. Үчүнчүсү да Сатыбалды болуп жатпайбы? Кой айланайын, мындан мурда 2 Сатыбалдыны жуттум. Эми сенин убалыңа калбайын деп, бир чети тамашалап, бир чети бул кишинин аты Сатыбалды болгонуна таң калдым, деп жооп берди. Экинчи күйөөсү Сатыбалдынын кызы Бүбүсайра Сатыбалдиевна апасына арнап мындай ырсаттарын жазган. Башыңдан далайларды кечирдиң го, бапестеп балдарыңды телчиттиң го, атасыз балага окшотпой сен, аталуудан кем кылбай жетилттиң го. Сен барда дайыма биздин көңүл ачык, кетпесин ууртуңуздан күлкү шаттык, небереңди жетелеп сен ардайым, кетсинчи кайгылуу күн алыс качып. Булак турмуш.